بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما وفقها وفهما وإخلاصا في الدين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب يا رب يا رب. بسم الله. Бүгінгі темамыз жігіттер, шыншылдық менен жалған айтуу боюнча кебек. Иншалла бір пайдалуу болот деген ойдомун. Чынчылдык деген эмне? Биринчи тактап алайлычы. Чын айтуу, чын сүйлөө деген эмне деген? Акыйкат нерсени айтса, бул эмне болот экен? Чындык болот экен. Мисалы дейли. Мисалы айтайлы бир Айбек деген бала бар. Айбек деген бала бар. Анын мурду коңкойгон да. Түшүнөсүң коңкойгон дегенди? Бормойгон мурду бар да, чоң, ыңгай, аябай эме эмес да, көрүнүктүү эмес да, мындай ыңгайсыз мурду бар. Ал жерде отурабыз, сен аны айттың да, Айбек жок өзү. Айбектин ыңгайсыз, жагымсыз мурду бар десең, эмне болот? Чындыкты айтып атпайсыңбы сен? Туура эле болот, туура эле болот. Бирок чындык болот, Демек, чындык ар дайым эле айтыла бербейт экен. Чындык деген кандай болсо мен туура эле айтып атам да, анын мурду ушундай да дей албайсың. Чындык кандай болсо ошондой айтуу деп айтабыз, туура, бирок ал ар дайым эле айтылбайт. Чындык мындай бир туугандар. Чындык деген мутабакатыл вакиа дейт эрежеси ушундай. Мутабакатыл вакиа дегени реалдуу жашоого дал келип туруш керек. Мисалы, жигиттер азыр сыртта асмандан доллар жаап атат десем, чындыкпы? Жалган болот бул. Күмбүркө жамгыр жайын деп турат десемчи, туура болот. Жашоого дал келген болсо чындык болот. Чындыктуу жашоого, реалдуу жашоого туура келген болсо эмне болот экен бул? Чындык экен. Бирок бардык чындык эле айтыла бербейт. Мисалы, ушул сыяктуу аба ырайы сыяктуу бирөө келди, кетти деген чындыктарды айта бересиң, маселе жок. Бирөөнүн мисалы үчүн кол узун, кол кыска, бирөө мисалы ак, бирөө кара, бирөө узун, бирөө кыска болот да. Ошону чындык деп эле айта бербейсиң. Бирөөнүн мисалы үчүн аябай кыска бою бар, аны эмне дейсиң? Кыска дейсиң, же болбосо узун дейсиң, аны айтканга болбойт. Түшүндүңбү? Эмнеге? Бул жакшылыкка алып келбей турган чындык. Азыр өтөбүз. Чындык кандай болот? Кайсы убакта айтылат, кайсы убакта айтылбайт экендигин. Биринчи жалгандан баштасак, бир туугандар. Жалган Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинде да келет. Пайгамбардан сурашат да, мусулман күнөө иш кылабы десе кылат дейт. Мусулман арак ичеби десе арак ичет дейт. Мусулман ойноштук зина кылабы десе кылат дейт. Мусулман жалган айтабы десе жалган айтпайт дейт. Түшүндүңбү? Башка күнөөлөрдү кылып алышың мүмкүн. Кудай сактасын эми, албетте, зинадан, ойноштуктан, арак ичүүдөн Аллах Таала сактасын. Аллах Тааланын тоофугу менен гана ошол күнөөлөрдөн алыс турабыз. Аллах Таала тоофугун алып кое турган болсо, хизланына түшүрүп койсо, тоофуксуздугуна түшүрүп койсо, анда биз күнөөгө батып калышыбыз мүмкүн. Демек, ошондой күнөөлөрдү момун кылып коюштугу мүмкүн да. Бул кыла берсең болот деген маанида эмес, кылып коюштугу мүмкүн. Бирок момун атайлап жалган айтпайт экен. Жалган эч качан айтууга болбойт. Жалган айтсак эмне болот азыр? Бул жакта кесепеттерине өтөбүз. Аллах Таала Кур'анда мындай дейт. Иннама яфтарил казиба аллазина ла юминуна би аятилла. Жалган момунга жарашпайт экендиги ушул жерден экен, жигиттер. Жалганды токушат ким Аллага ыйман келтирбесе дейт. Аллах Тааланын аяттарына, Аллах Тааланын белгилерине ыйман келтирбеген адамдар жалган айтат экен. Кимдер алар? Кафырлар. Кафырлар гана жалган айтат экен. Эгерде биз жалган айтып аткан болсок, анда биздин сыпатыбыз ким болуп атат? Кафырларча болуп атат да, жигиттер. Мусулман күнөө жасап алыштыгы мүмкүн экен, бирок жалган айтпаш керек. Жалган айтпайт экен мусулман. Бир жалган айткан болсоң, ошол жалганыңды түзөш үчүн дагы 1000 жалган айтышың керек болот. Бир жалган ушундай бир элестеткиле, бир эме, кап
жиптен токулган кап болсо, анын ичинде бир баалуу нерсе турат. Сен астынан бир жерден сөгүп алсаң, жибини кокус тешип сөгүп алсаң, шыр этип эле бүт төгүлүп түшүп калат да. Сөгүлүп кетет, эме кабың сөгүлүп кетет дагы, ичиндеги байлык жерге чачылып кетет. Ошол сыяктуу эле сен эгерде жалганды бир айтып чечип ала турган болсоң, бир эле жыртып тешип алган болсоң, мындан бул жагына шыр этип эле сенин аброюң, бүт адамдык сапатың төгүлүп калат. Жалган ушундай бир жаман нерсе экен, адамдын аброюну түшүрүп, адамды кафырлардын сыпатына сыпатташ кылып коет экен. Демек Аллах Таала Куранда да тактан айтыптыр. Жалганды Аллага иман келтирбегендер токуйт. Жалганды Аллага ишенбегендер, Алланын аяттарына иман келтирбегендер гана кеп кылышат, жалган айтышат дейт экен.